дары дармектерди таратуу баягы өтө кыйын экен. Бир унаадан оносу келип деле алып кете берет экен, ооротабыз деп, бир эле баягы направленияны көтөрүп келишип алып, же болбосо ошол эле дарыканаларга барсаң, баалары ар кандай да. Биз кечээ күнү мисалы ЦПФимди 85 рубльга алып келсек, Москвадан, бул жердеги аптекаларда 300 сомдон жогору болуп атат да. Балким ошол мамлекеттин мекемесине караган бир жерди бөлүп берсеңиз, же болбосо ошол мамлекетке караган дарыкана ачсабы деп атам да. Ушул пандемия учурунда иштей турган бир гана баада, өз баасында. Анткени аптека ээлери, ошол дарыкана ээлери биз аренда төлөп атабыз деп атат, чыгымдарын айтып атышат каяктагы. Биз көрүп атабыз, андай деле чоң чыгым жок да бул жерде. Бул ковидти жеңген мамлекеттер бар. Италияны карасак да болот, Кореяны карасак болот. Ошол жактан тажрыйбалуу адистерди алып келип, биздин бул доктурларга бир кандайдыр бир тажрыйба алмашууну жүргүзсөк кандай болот деп атам да. Себеп дегенде мына айыл мен кечээ Суу Самырга бардым, 5 айылда бир эле оорукана бар экен. Эң негизги доктуру ооруп жатат, калгандары эч нерсе билбейт. Эмне кылышты билбейт да. Көздөрү бизди карап эле, бул Клександы кандай кылабыз, эмне кылып улан учурда саябыз дейт да. Ошондо аябай эмне кыларын билбей калат экенсиң да.